Кыргыз тили сабагы 6-класстар үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сапаттык сынатооч. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө сапаттык сынатооч заттын кандай белгилерин көрсөтөөрүн билесиңер. Сүйлөмдөрдөн сапаттык сынатоочторду аныктап, алардын антонимин, синонимдерин табууга машыгасыңар. Өз алдыңарча иштейсиңер. Негизинен алганда, балдар, сынатоочтор заттын түрдүү белгилерин билдирет, же болбосо заттын кайсы бир зат менен болгон байланышын да билдириши мүмкүн. Мына ошого жараша ал катыштык анан сапаттык болуп экиге бөлүнөт. Бүгүн биз сапаттык сынатооч менен таанышабыз. Сапаттык сынатооч заттын өңү түсүн, көлөмүн, температурасын, даамын, сын сыпатын билдирет экен. Негизинен алганда, балдар, сапаттык сынатоочтор дайыма уңгу түрүндө болот экен. Алар башка сөз түркүмүнөн жасалбайт. Кандай деген суроого жооп берет. Сапаттык сынатоочторго төмөнкүлөр кирет. Уңгу түрүндө, башкача айтканда, туу баса сынатоочтор, мисалы үчүн сулуу, ак, сары, чоң, таза деген сынатоочторду ала турган болсок, уңгу түрүндө турат. Ошондой эле даражалар менен өзгөргөн сынатоочтор дагы сапаттык сынатооч болуп эсептелинет. Мисалы үчүн ак, агыш, көк, көпкөк, бийик, бийигирээк. Булар даража менен өзгөргөн сынатоочтор болду. Карама каршы маанидеги антоним сынатоочтор дагы сапаттык сынатооч болуп эсептелинет. Мисалы үчүн чоң кичине, ак кара, арык семиз. Эми балдар, китебиңерди алып чыккыла, бүгүнкү темабызга байланыштуу көнүгүү иштейли. Биринчи тапшырма 286 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, сапаттык сынатоочторду гана жазгыла. Андан кийин 287 көнүгүүдө антоним сынатоочтордон онду жазгыла. Мисалы үчүн ак кара, чоң кичине, узун кыска деген сыяктуу сынатоочтон онду жазасыңар. Андан кийин 288 көнүгүү. Текстеги сынатоочторду гана жазып туруп, анан ал сынатоочтордун синонимин табасыңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.